Бишкек гуманитардык университеттин жатаканасында түн бир окумда дайым ары бери басып жүргөн добуш чыгып турчу. Ээси аял киши экен. Андай сөздөргө мурда көп деле маани берчү эмес элем. Бирок чоң энем адам көп жердин ээси болот, бирок ал кишиге зыян кылбайт деп калчу. Ошентип 2-курстан 7-кичи райондогу жатаканада жашап калдым. Түн ортосунда ойгонсом бирөө суу алып бараткансып раковина шарылдап жатат. Бир түнү тынбай шарылдаганда туруп барсам эч ким жок. Крандан суу шарылдап агып жатат. Сууну токтотуп кайра бөлмөгө келдим. Кирээрим менен суу кайра шарылдап ага баштады. Маңдайдагы дааратканадага бирөө барго колу башын чайканып атабы деп тыңшап калдым. Суу токтобойт. Бөлмө эшигинен башымды чыгарсам эч ким жок. Жанымдагы Айгүлдү ойготуп, жүрү экөөбүз чыгалычы десем, бырышып-тырышып, наразыланып тургуча залда бирөөнүн басып жүргөн добушу угулуп, дал биздин бөлмөнүн тушуна келип угулбай калды. Айгүл эшик тушка барып, бул ким деп үнүн катуу чыгарып сурады. Жооп болгон жок. Ойгонгон кыздарда жан жок, бүрүшүп чогулуп калышты. Дабыш сырдуу угулду, эшик тым-тырс. Экинчи ирет бул ким ия деп кыйкырганда тыкылдаган үн раковина жака узагандай болду. Суу андан бетер күчөп ага баштады. Кыязы дагы 1-2 раковинанын суусун агызды окшойт. Корккон кыздар таң атканча көз ирмеген жок. Эртеси бөлмөгө түнөгөндөн коркуп кыздар аркай туугандарынын үйүнө кетип калышты. Бир ай өтпөй жатакананын коменданттын көзүнө залда басып жүргөн жалгыз бутту аял көрүнүптүр деп чурулдап калышты. Ага чейин биздин айтканыбызды көбү этибар калган эмес эле. Көрсө комендант түнү кабаттарды кыдырып жүрсө, алдынан жалгыз бутту аял чыгып, кайра тез бурулуп жуунчу бөлмөгө кирип жок болуп кетиптир. Комендантыбыз жакасын карманып, зирилдеп, студенттерден акча чогултуп, базардан кой алдырып, кой союп, кан чыгарып ата тиледик. Ошондон кийин ал аял түн ичинде сууну агызбай калды. Азыр комендант да башка, студенттер да башка, жатакананын ээси чочулаткан жокпу?